Salkın törüm el sultandan seyiltörüm, narın şarım namısımın tuğusu oldu. Nartu elim beykutlukta yaşap gelgen, narın şarım tarihim var kança degen, sansızlığım örkünley verösö bergin, batırımdı eldi korgop bağım degen. Bağım degen, narın dayram Kırgızstandın canı oldu, өлкөлөрдү багып аткан суусу болду. Салкын төрүм эл султанган сейил төрүм, нарын шарым намысымдын туусу болду. Kıranlarım kıyın günde elimenin, urpağımdı ulusaltı ulay bergen, narı şarım nur mekenim gülde bergen, ilimdüm var danışmayı kulay degen. Danışmanı narın dayram Kırgızstandın canı oldu, өлкөлөрдү багып аткан суусу болду. Салкын төрүм эл султанган сейил төрүм, нарын шарым намысымдын туусу болду. Нарын шарым намысымдын туусу болду. Ассаламу алейкум, туғандарым, алыс жақын туғандарда тұрғандарым, шарымыздан төрөлүү өнү өсүп, келечекке бийик максат кургандарым, атайлап алыстан атарытып, чакырууга көңүлдөрүн бургандарым. Толгунумун туудо ойнамыз барында, меймандарым бүгүн тегиз жанында, тегиз сүйгөн пейилиңе рахмат, улуу кичүү замандаштар барыңа, 155 жылы оңой эмес айтканга, бүгүн майрам, бүгүн нарын шаарында. Саламатсыздарбы, урматтуу Нарын шаарынын тургундары жана алыстан атарытып келген меймандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Нарын шаарынын 155 жылдык мааракесинин кадырлуу коноктору. Дагы бир жолу амансыздарбы, урматтуу меймандар. Эмесе мына ушул майрамдык салтанатыбызды ачып берүү үчүн Нарын шаарынын мэри Тутуев Канболот Мусаевичти чакырып алсак. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, кадырлуу алыс жакындан келген коноктор, асманында бүркүтү кайланган, тоолору булут челген, абасы кар чачыктанган, Нарын деген күркүлдөп аккан дарыясы бар, ак калпакчан эли бар. 1,5 кылымдан ашуун убакытты багынтып, тарыхтын саргайган барактарынан өзгөчө орун алган касиеттүү Нарын шаарыбыздын 155 жылдык мааракеси менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Элдин сырттандары болгон аталарыбыз күн бою тыным албай эмгектенип, өздөрүнүн аялдык абийирин сактап, үйдүн куту, түндүктүн түркүгү, очоктун ээси болгон акылга дыйкан апаларыбыз азуусун айга өгөгөн, каруусун күнгө жөлөгөн, кечеги күндүн эрендериндей, бүгүнкү күндүн берендериндей болгон биздин аттуу баштуу агаларыбыз, билимге ыктуу, өнөргө шыктуу, акылы тетик, уул кыздарыбыз чыгып, Нарын шаарыбыздын өсүп өнүгүшүнө өздөрүнүн зор салымдарын кошкан десем жаңылышкан болбоймун. Мына бүгүн сиздердин араңыздарда дагы
шаарыбыздын социалдык экономикалык жактан өсүп өнүгүшүнө өздөрүнүн ак эмгектери, адал тапкан акчалары, жасаган иштери менен салым кошкон мыкты атууларыбыз отурат. Аларга бүгүнкү биздин 155 жылдык мааракебизди колдоп, каражат жагынан колдоо көргөзгөн биздин өнөктөштөрүбүзгө ушул жерде отурган акчалуу колунда бар ага, ини, эже карындаштарыбызга сиздердин алдыңыздарда бардыгынын атын атай албасам дагы чоң рахматымды айтып, иштерине ийгилик каалагым келет. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, баарыбыз биргеликте элибиздин ынтымак үчүн, журтубуздун биримдиги, өлкөбүздүн өнүгүшү, мамлекетибиздин бүтүндүгү үчүн ак ниетибизден, чын көңүлүбүздөн кызмат кылалы. Мен учурдан пайдаланып, алыстан ат арытып, жол басып, бел ашып келген биздин кадырлуу меймандарыбызга алтындай убактыңыздарды бөлүп келип, биздин кубанычыбызды тең бөлүшүп, бүгүн ушул жерде отургандыгыңыздар үчүн сиздерге башымды ийип, таазим кылып, ишиңиздерге ийгилик каалагым келет. Келечекте биздин урпактарыбыз 845 жылдан кийин гүлдөгөн нарын шаарыбыздын 1000 жылдыгын белгилеген болсун. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Азыр биздин конокторубуз келип отурат. Андыктан мен сөздү ушул биздин келген кадырлуу конокторубузга барсам, куттуктоо үчүн сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басары Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбековичке жана депутат Сыдыков Муратил Жанышбековичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу Нарын шаарынын тургундары жана меймандар. Сиздерди Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атынан жана өзүмдүн атымдан Нарын шаарынын уюштургандыгы 155 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктайм. Учурдан пайдаланып, аба ырайын жана табиятынын оор шарттарына карабастан окуп иштеп жашап, мамлекетке салым кошуп келе жаткан Нарын элинин каармандыгына таазим кылам. Дагы бир жолу 155 жылдык мааракеси менен куттуктап, Нарын шаарынын жана облустун тургундарына чын ден соолук, узун өмүр, тынчтык, ынтымак, бакубатчылык жана бардык башталыштагы ийгиликтерди каалаймын. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович, айткан каалоолоруңуз кабыл болсун. Азыркы куттуктоо үчүн сөз Кыргыз Республикасынын президентинин Нарын облусундагы кыйгарым укуктуу өкүлү Эргешев Алтынбек Калдаровичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу кадырлуу меймандар. Баарыңызды атымдан жакшы майрам менен мен чын дилимден куттуктаймын. Өзүңүздөр бүгүнкү күндө көрүп атасыздар. Камболот Мусаевич энергиясын баарын ушул Нарын шаарына жумшап күнү түнү. Канча идея менен келет, канчасын ишке ашыра алабыз, канчасын ишке ашыра албайбыз. Былтыркы бюджет, быйылкы бюджет, тиябызды эсептейбиз, биябызды эсептейбиз. Жер маселелери абдан көп. Мына ушул жерде Нарын шаарына өнүгүүсүнө салым кошкон биздин улуу агаларыбыз, инсандарыбыз да отурат. Мен кимдин атын атабай калсам кечирим сураймын. Бирок ушул кичине болсо дагы көңүл буруп Нарын шаарына салым кошкондорго мен өзүмдүн атымдан, анан өзүбүздүн аппараттын чиновниктердин атынан чын дилимден чоң ыраазычылыкты айтам. Өзүңүздөр белгилүү болгондой, мына бүгүн тасмада дагы жакшы болгон иштер кичине чагылдырылып кетти. Мен эң биринчиден мына бүт Нарын шаарынын атынан, биздин областтын элинин атынан биздин президентибизге чоң ыраазычылык учур менен пайдаланып билдиргим келет. Анткени биз көтөргөн, биз койгон маселелердин бардыгын урматтуу президентибиз бүт колдоп берди. Баарын колдоп берди. Мына быйыл
быйыл ушул иш-чаралардын арты менен Нарын шаарынын мэрі депутаттардын төрагасына дагы мен ыраазычылык билдирем. РТС'тен көптөн бери тияка бияка сүрүлүп, балким шаарга да тийбей калдагын кетип кала турган 5 гектарга жакын жерде 11 жылга биз Кудай буйруса Нарынга балансына шаарын алдык. Нарын шаары өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө биз горизонталдуу өсүүгө андай деле мүмкүнчүлүгүбүз жок. Анын баардыгынын чеги бар. Бирок биз мына вертикалдуу өскөнгө дайым аракет кылышыбыз керек. Президентибиздин колдоосу менен бизде мына тыйыныбыз дагы бар. Нарын областынын тарыхында 9 кабаттуу Кудай буйруса ипотекага турак жай түшөт. Бүгүн ПСДС баардыгы бүтөйүн деп калды. Март айынан баштап мына тынымсыз иш кылганда документ иштери ушунча убакытты талап кылат экен. Жолдор бүтөрү менен ага чейин биздин автобустар келип калат экен. Бирок му борбордук Ленин жолу ПСДС бүгүн бүттү. Сметасы 921 миллион сом болду. Биз Орозбак көчөсүн 1350 метрге узартып тиги чоң жолго коштук. Анан мына бүгүнкү күндө азыр 18 километрден 8 километр эле бүгүнкү күндө бүттү. Биз уже өндүрүштүк маселелерге Кудай буйруса өтүп атабыз да. Бизде бир аз өндүрүш пайда болду. Бул Солтон Сары чоң комбинаты, бул Кочкор районундагы Ренессанс бут кийим фабрикасы, Жумгалдагы Жумгал суу курулуш чоң каналдарды латоктору 60-тык менен 40-тык. Нарындагы кирпич завод, ушуга окшогон чакан, ири, орто ишканалар бүгүнкү күндө ишке кирген жумуштар. Нарын областы биринчи орунда турат да, территориясы менен алганда дагы, үстүндөгү байлыгы менен, алдындагы байлыгы менен. Бирок республиканын ИДПнын ичинде биз эң акыркы орунда турабыз. Мурда деп коеюн, илгери эмес, мурда деп коеюн. Билим берүү тармагын эгерде ала турган болсок, социалдык тармак Нарын областы дагы биринчи орунда турган. Бүгүнкү күндө биз андай көрсөткүчтөр менен мактана албайбыз. Бирок биз багытты туура алышыбыз керек. Мен ойлойм, бул өзүнүн жыйынтыгын берет. 1 жылдын ичинде Нарын областында биз 2 пилоттук чоң долбоорду жоопкерчилик алып ишке ашырганга аракет кылдык. Бүгүнкү күндө ушул 2 долбоор Кудай буйруса жакшы процессте баратат и жумуштар, жыйынтыктар да жакшы болот. Нарын областынын бюджети 1 миллиард 53 миллион сом. Барыңыздарга бул белгилүү нерсе. Биз эмдиги жылкыга ушул реформалардын арты менен оптимизациянын 713 токтомду барыңыздар билесиздер. Ал жерде жайыт, спа, таза суу, тазалык маселелери бар. АТРдин 177-85-87 президенттин жарлыктарынын арты менен Кудай буйруса эмдиги жылы консолидированный бюджетти 1,5 миллиардка чыгарабыз деген тилек ойлорубуз бар да. Бир гана нерсени суранып кетет элем, ушул кылып аткан аракеттерди эле колдоп койсоңуздар, жакшы эле сөз айтып турсаңыздар, Нарын шаарынын мэри дагы, биз дагы бардыбыз, мындан да жакшы иштегенге иштеп беребиз деп убадамды берем. Биздин дагы шаарга кичине белегибиз бар эле, Камболот Мусаевичка берип койгонго, тапшырып койгонго уруксат бериңиздер. Чоң рахмат, Алтынбек Кылдарыч, айткан жакшы кабылыңыз кабыл болсун. Азыркы куттуктоо үчүн сөз Нарын шаардык кеңешинин төрагасы Молдосалиев Автандил Жиргалбаевич жана Мустафа Бейшевич баштаган жалпы депутаттардын жамаатына берилет.
Арбаңыздар, урматтуу кылымдарды карытып, каада салт, үрп-адат, дилин, маданиятын жоготпой келаткан кылымдарды карыткан урматтуу биздин ураанын ким десе манас деп, уутун ким десе кыргыз деген урматтуу биздин жалпы меймандар. Бар болуңуздар, Нарын шаарынын 155 жылдыгына кош келиңиздер. Урматтуу ушул жерде мейманга келген азил коноктор, 155 жыл бою Нарын шаарынын өсүүнүн үстүнө кошкон, салым кошкон биздин эже агаларыбыз, карындаштарыбыз, сиздерге шаардын атынан, элдин атынан, Нарын шаардык кеңештин жалпы депутаттарынын атынан сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Тарыхый изилдөөлөр тастыктап атат. Бул жерде көчмөн эл жашаган, кыргыздар жашаган, енисейлик кыргыздар менен ушул жерде камыр жумур болуп, 11-14 кылымдарда ушул жерде эки маданияттын айкалышуусу табылып атат. Андыктан урматтуу теңир тоолуктар, Нарын 155 жыл деп расмий айтылганы менен 10 жылдык тарыхыбыз бар. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Нарын шаарыбыз өсүп өнүгө берсин. Ушул Нарын шаарынын мааракесине келип бергенге сиздерге терең ыраазычылык. Бар болуңуздар. Нарын шаардык кеңештин жалпы депутаттарынын атынан өзүбүздүн атыбыздан Нарын шаарынын тоюна 100 000 сом өлчөмүндө акчабызды бердик. Бар болуңуздар. Рахмат. Өзөнгө булак куя албай, өзгөргөн күндү туя албай, калтырбай артымда бир нерсе, кантип өлөм мен уялбай, деп Эсенгул Ибраев атабыз айткандай, ар бир инсан, ар бир жаран, өзүбүздүн чөлкөмүзгө, өзүбүздүн айылыбызга, өзүбүздүн регионубузга, өзүбүздүн сүйүктүү шаарыбызга бир нерсе калтырбай кантип кетебиз. Ошон үчүн бүгүнкү жасап аткан ар бир нерсебиз, ар бир көчөтүбүз, ар бир жашылдандыруу, жарыктандыруу бир гана шаарыбыз үчүн. Арбаңыздар бир туугандар, ассаламу алейкум. Азыркы куттуктоо үчүн сөз Нарын облусунун, Нарын шаарынын экс-губернатор, экс-мэр, экс-төрагалары чакырылат жана Ахматалиев Алмаз Ахматалиевич, Алымкулов Эмилбек Абдраимович, Батырбеков Алмаз Батырбековичтер кошо келсеңиздер. Келиңиздер. Урматтуу туугандар, бүгүнкү майрамыңар кут болсун. Бүгүнкү биригип, ынтымакка келип, артка тарыхыбызды карап, астагы кадам таштап атканы сизге кут болсун, бизге жакшылап келсин. Бизде эмне бар? Бизде элдин рухун көтөрө турган, бизде элибизди бир максатка жумшай турган күч бар. Мына күчтү бүгүнкү жетекчилер, бүгүнкү майрамдын ээлери менин оюмча өзөгүн тапкан, ишин билген, иштин көзүн билген адамдар окшойт. Менин оюмча Камболот Мусаевичти биз эми бат эле бактасак да көтөрүп башка чоңураак жумушка кетирбейчи элек. Наоборот, кыргыздын жакшынакай бир макалы бар. Ошону кичине өзгөртүп туруп, жакшы иштеген балаңды алдап-салдап күчүн алгылалы дагы ушул жерге көп иштетип, ушуларга ден соолук карап, ушуларга дайыма колдоп, ишибиз ийгилик болсун. Ынтымак бар жерде өстө. Рахмат. Эми урматтуу Алтынбек Эргешевич, урматтуу Кантор Мусаевич, урматтуу Нарын шаарынын депутаттары, мен өзгөчө белгилегим келет. Себеби мен дагы убагында ушул Нарын шаардык кеңештин 3 жолку чакырылыштын депутаты болуп иштеп кеткем убагында. Анан эми мындай юбилейге келгенде көп эле нерсе башыңан өтөт экен, көп эле нерсе эстейт экенсиң. Кыйынчылыктар болду шаардын өнүгүшүндө, чоң ийгиликтер болду. Мен бүгүн эмнени көрүп атам? Мен бүгүн ушул Нарын шаарынын элинин ынтымагын көрүп атам. Эң мени кубандырганы депутаттар менен мэрдин ортосундагы ынтымакты көрүп атам. Анан кийин мен эми чын ниетимен Нарын шаарына ийгилик каалайм, ынтымак каалайм, өсүп өнүгүүнү каалайм. Анан эми анын дагы бир себеби бар, себеби Кантор Мусаевич биздин академиянын бүтүрүүчүсү, сыймыктуу бүтүрүүчүлөрдүн бири. Мен ректор катары дагы эле сыймыктанып жүрөм. Биздин академияга президенттин указы менен
Кыргыз Республикасынын баатыры Жусуп Абдрахмановдун наамы берилген. Ошол кишинин портретин сиздердин шаарга белек катары ала келдим. Аны кабыл алып коюңуздар. Эми бизге жогорку кеңештей жанагындай сертификат бергенге шайыбыз жок. Бирок чын ниетибизден алып келген белекти кабыл алып коюңуздар. Биздин атыбыздан, биздин бүтүрүүчүлөрдүн атынан, биздин студенттердин атынан деп кабыл алып коюңуздар. Жана конторамызда жакшы айтты, дагы Кудай аман койсо дагы чоң жакшы ийгиликтерге дагы юбилейлерге дагы келип туралы. Чоң рахмат. Урматтуу Нарын шаарынын тургундары, алыстан жакындан келген коноктор, биринчиден уш жерде тургандарды, Нарын шаарында жашаган жалпы элибизди бүгүнкү майрам менен, туулган күнүңүздөр менен куттуктайм. Бул жерде жалындуу жакшы сөздөр айтылып атат, тарыхыбыз айтылып атат. Ошо менен бирге байкап көрсөңүздөр, Нарын дегенде биз Теңир тоодогу борборубуз эле эмес, жалгыз шаарыбыз деп, сүйүктүү шаарыбыз деп айтылган жалын сөздөргө да кошулам да. Эң негизгиси чында эле Теңир тоодогу Кыргызстандын 4/1 территориясындагы жалгыз шаар. Шаар тоору болгондуктан элибиз аз. Ушул аз элибизде бирок сас мыкты чыккан чыгандарыбыз көп. Ошол чыгандардын урпактары, чыгандардын улап аткан жолунда жашап аткан адамдарга таазим этем. Ушундай шартта туруктуу жашап, өнүгүүсүнө салым кошуп аткан Нарын шаарынын элине таазим этем. Ушул иш-чараны уюштурган баарыңыздарга таазим этем. Бүгүн жүрөк кубанып турат, мына ушу зал толуп, ар бир ушу шаарыбыздын тургуну шаарга кайдыгер эместиги да бул. Жакшы сөздөр сүйлөнүп атат, ошонун баары кабыл болсун, ортобузда ынтымак болсун. Шаар ушу уюштуруучу мэр баштап, төрага баштап уюштуруу тобуна терең ыраазычылык билдирем. Шаарыбыз өсө берсин, күндөн күнгө тазарып, жашарып, сулууланып баратканына кубанабыз. Шаардын да ар бир жакшы жаңылык болсо биз жүрөгүбүз жибип турат да. Сөздү көп айтпайын. Ошо Facebook'ка жаңы эле ырым чыкты эле шаар жөнүндө, ошону окуп коеюн. Нарынын шаарым ордолуу, тоолуктардын борбору, тамыры нарын дарыя, кылында кырк күй толгону. Асманы тунук көгөргөн, тоолорду төөдөй чөгөргөн, кучактап улуу дайраны нарыным шаңга бөлөнгөн. Ай жылдыз тиктеп төбөңдөн, булуттар тоого жөлөнгөн, жымыңдап шаардын оттору, көчөлөр көрккө бөлөнгөн. Кылымдан өткөн тарыхы, мен үчүн шаарым баарысы, калпагын кийип калдайып, кааданы күткөн карысы. Койнунда тоонун чубалган, көрктөнүп шаарым уланган, шамалдай ойноп жаштары намысту бербей туалган. Тектүүдөн тектүү баталып, өсүдө шаарым жашарып, төөлүк калсын атагың, тоолуктар шаары аталып, төөлүк калсын атагың, тоолуктун шаары аталып. Биз дагы экс мурунку төрагалар, мэрлер кургол келген жокпуз. Азыр 50 000 сомдун тегерегинде бизден салын. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, урматтуу меймандар. Бүгүн абдан жакшы күн болуп турат. Мынакей ушу сүйүктүү шаарыбыз Нарыным алтын бешигим деп бекер атабайбыз. Ушу нарыныбыздын бүгүн туулган күнү 155-ке чыгып отуруптур. Баарыңыздарды ушул дата менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Эми жогоруда жакшы сөздөр айтылды. Нарын шаарынын тарыхы айтылып атат. Бул жерде кичине спорный маселе болуп атат. 70 жыл, анан 150-ге секирип, анан ушундай маселе деп. Биз дагы эми тус насип буюруп ушул жерде мэр болуп иштеп калганда 150 жылдыкты өткөрдүк эле.
birinci repetitsiya kılıp 149 жылдыкты өткөрүп алганбыз. Андан кийин анан 150 жыл деп чоң масштабта өткөрдүк эле, ошондо китеп жазып чыгардык эле. Нарын шаарыбызга 150 жыл деп. Муну 1868 деген цифра ошол жана жогоруда урматтуу төрага айткандай, ошол биринчи Россиялык падышачылык келип, ушул жерге эң биринчи тамдын пайдубалы түптөлүп, ушул жерге жанагы 4 орунду медицина баягы фап өңдөнгөн кичинекей нерсе салынып, анан ушул жерге элдер отурукташа баштаган экен, ошол баягы конуш болуп түшкөн үчүн деп муну архивден таап чыгып, анан ушул датага токтодук эле. Анан Кудай буйрса мынакей ушул жашы кут болсун. Туура бул жерде төрага айткандай, биз кыргыз элинин канча миңдеген жылкы тарыхыбыз бар. Анан ал кыргыздын жери болгондон кийин бул жерде далай баягы окуялар өтсө керек, далай нерселер болсо керек. Анан эми мына ушул нарындын азыр жаңырып, кулпунуп, кооздолуп, сүйкүмдүү болуп турганына ушул азыркы иштеп аткан жетекчилик Болот Мусаевич командасы менен, урматтуу шаардык кеңештин депутаттары, төрагасы менен ушу сиздердин эмгегиңиздерде мен абдан кубанычтамын. Анан биз ойлойбуз ушул Нарын областындагы жалгыз бир тоо койнундагы шаарыбызды баарыбыз папестеп өркүндөп өстүрөбүз деген ойдомун. Дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Ушундай майрамда бирге бололу. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу шаарыбыздын тургундары, меймандары, ардактуу теңир тоолуктар, урматтуу Болот Мусаевич, урматтуу бир туугандар. Шаарыбыз өзүнөн өзү ушул жерге келип туруп калган жок. Ушул шаарыбызды куруп берген, даңгы жолду салып берип, бизге өткөрүп берген аталарыбызга, залда отурган бир туугандар баарыңызга биз таазим этебиз. Шаарыбыздын өнүгүшүнө чоң салым кошуп аткан сизге, депутаттык корпустарга чоң ыраазычылык билдирем. Себеби мэрия болобу, администрация болобу, депутаттык корпустарны уюштуруп койгон менен ал жумуш жүрбөйт. Аны жүргүзө турган мына сиздерсиздер. Жана биз. Ошондуктан мен ойлойм, ар бир шаарыбызды сүйсөк, шаарыбыз үчүн, мекемебиз үчүн колубуздан келген жакшы нерселерди жасасак, келечекте шаарыбыз өнүккөн шаарга айланат деп ойлойм. Мурдатайын айтылып келген, Нарын шаары теңир тоолуктар деп. Кандай тарых болбосун, кандай жакшы нерсе болбосун, ушул бизден алып жазышкан. Ошол улуу жакшы теңир тоолук деген наамды ар дайым сактай билели. Баарыңыздар майрамыңыздар кут болсун, жакшы майрамыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу салтанаттын катчылары, дагы жолу сиздерден Нарын шаарыбыздын 155 жылдык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап кеткенге уруксат этиңиздер. Негизи айтылып кетти, бир жакшы сөз бар кыргызда. Тулпардан дейт, жок, тулпардан эмес, таптан дейт. Таптан эмес, бактан дегендей туура айтыңыздар. Болот мырза мына бизге багытсыраша ушундай мэр келип жакшы кызмат кылып атат. Буюрса 155 жылдык сиздин баягы тагдырыңызга туш келиптир. Агахан өнүктүрүү уюмунун Кыргыз Республикасындагы дипломатиялык өкүлү доктор Бархат Фазалга берилет. First of all, I would like to congratulate the wonderful performance that we just saw. Urmato Memendar Jana Dostor, Narin Sharinin Marikesi Kut Bolson. It is a great honor and joy to join you on this special occasion to commemorate the 155th anniversary of Narin town. Nарын шаарынын 155 жылдык баракесин белгилөөдө сиздер менен бирге болуу үчүн мен үчүн чоң сыйлык жана кубаныч. As many of you are aware, more than 2 decades ago, the leadership of the Kyrgyz Republic and AKDN, along with the other partners, agreed to establish the Center of Learning that will help accelerate development
in high mountain areas, benefiting the country and wider region. Өзүбүздөр билгендей, мындан 20 жылдан ашык убакыт мурун Кыргыз Республикасынын жетекчилиги жана Агахан өнүктүрүү уюму өнөктөштөр менен бирге өлкөгө жана жалпы регионго пайда алып келе турган бийик тоолук аймактардын өнүгүүсүнө жардам бере турган окуу борборун түзүүнү макулдашкан. Following an extensive search and having considered several possible locations, Narin, with its beautiful landscapes, rich cultural heritage, and most importantly, its hospitable townsfolk, was chosen as the site for the campus of the University of Central Asia. Кейинги изилдөө иштеринин натыйжасында жана бир нече жерлерди карап чыгып, Нарын шаары өзүнүн кооз жаратылышы, баймагайдын мурастары, эң негизгиси меймандос шаар тургундары менен Борбордук Азия университетинин кампусу куруу үчүн тандалган. I wish to recognize the leadership of President Japarov in spearheading international efforts to increase global attention and support for the development of high mountain areas such as Narin. I also wish to thank Governor Ergashov, Mayor Tuteyev, and the Narin Kenish, and most importantly, all of you for your immense support to our joint efforts to improve the quality of life of the peoples of Narin. Beyond infrastructure and new technologies, what makes any town special are its peoples. Here, I wish thank you all for your warm hospitality and continuous support. Нарын сыяктуу бийик тоолук аймактарды өнүктүрүүгө көңүл буруунун жана колдоонун жоболору боюнча эл аралык күч аракеттерди жетектеп жаткан президент Жапаровдун салымын баса белгилеп кетким келет. Ошондой эле губернатор Эргешовго, шаар мэри Тутуевге, Нарын шаардык кеңешинин жана эң негизгиси барыңыздарга Нарын элинин жашоо турмушун жакшыртуу боюнча бирлешкен аракеттерибизди чоң колдоо көрсөткөнүңүздөргө чоң ыраазычылык билдирем. Инфратүзүмдөр жана жаңы технологиялардан сырткары ар бир шаардын өзгөчө кылган нерсе бул анын эли. Бул жерден баарыңыздарга жылуу меймандостугуңуз жана үзгүлтүксүз колдооңуз үчүн терең ыраазычылык билдирип кетким келет. As we celebrate Narin's 155th anniversary, the AKDN looks forward to continuing our joint efforts to improve the quality of life of people of all the peoples in this country. On behalf of the Aga Khan Development Network, I convey to you, all of you, and your families, our heartfelt felicitations. Thank you very much. Chon Rahmat. Нарын шаарынын 155 жылдык тарыхын белгилеп жатып, биз элдин жашоо сапатын жакшыртуу боюнча бирлешкен аракеттерибизди улантууну чыдамсыздык менен күтөбүз. Агахан өнүктүрүү уюмунун атынан баарыңыздарга жана үй-бүлөңүздөргө чын жүрөктөн чыккан куттуктоолорду жолдойм. Чоң рахмат. Азыркы куттуктоочу сөз Ош облусунун Араван районунун акими Сейтек Дөлөтбекович, Карасу районунун акими Жакып Мойдунович, Кызыл Кыя шаарынын мэри Маткалыков Асылбек Жорабекович, Маданин Гапиров агайыбыз жана Сүлүктүү шаарынан келген жалпы конокторубузга берилет. Келиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанат аземдин катышуучулары, урматтуу нарындык туугандар. Менин Алтынбек Алгаровичтин сөзүнө айтып кетейин, себеби азыр көргөндө дейт, ушу биз Баткен областынан абайдан уруксат сурадым. Баткен областынан Кызылкыя шаарынан, ошондой эле Сүлүктүү шаарынын өкүлдөрү келдик. Бүгүнкү атайын иш-чарага жалпыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар куттуу болсун. Мен ойлойм элем, Нарын шаарынын аксакалысы сүйлөп кетти. Нарын шаарында көп нерседен биз жокпуз деп айтты. Бирок сиздерде көп нерсе бар. Биринчиден, Нарын областынын кооз жери, Нарын шаарынын жаратылышы, Нарын шаарынын элинин меймандостугу, Нарын шаарынын ынтымагына бүгүн көрүнүп турат. Ушул Нарын эли менен, Нарындын жашоочуларын, өзүмдүн балдарымдын элин ушуну көрүп кетем. Бардык бүгүнкү айтылган кабыл тилектерди Жаратылыш кабыл кылсын. Бүгүн ыйык күн, жума күнү сиздер бүгүнкү иш-чараны жакшы өткөрүп атасыздар. Биздин белебиз бар, бирок сыртка чыкканда сиздерге тапшырып коет. Баарыңызга рахмат, аманчылыктар болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу ағайын туугандар, урматтуу Алтынбек Казарович, Абдул Мусаевич.
Сөздің башында Қырғыз Республикасының Ош облысына жалғыз өкілі Жантай Белчиев Нұржатиевтің атынан жарым миллионға жетіп қалған халқы бар берек артып тұрған қасиетті Қарасүйдің атынан дәу жол майдаңыздарды құттықтап ішіңіздерге албан ниеттерді алып кетуге рұқсат етіңіздер. Мұнай бұйырса Нарын шары Қырғызстандағы келешекті 500 жылына түскен шағалардың жеке мұна көптен бері айтылып келатады. Біз аға аманып та келеміз. Себебі дегенде Нарын тау жергесінде, Теңіз тау жергесінде, Нарын жергесінде сөзге бекем айтқан сөзінде тұрған, шындықты тұтқан, мейманды күте білген жат милиция шағындықтан Нарын облысы Теңіз тау жергесі дәу жолымен өнігеттіп мен терең шешімін айтылам. Дәу жолы тойы ұстар боласын, егер қалай бар боласын. Саламатсыздар, құрметті ағайын туғандар, құрметті мекендештер. Барыңыздарды Маракештердің құт болсын демекшісіз. Ассаламу алейкум, құрметті Нарынды құтту жердің туғандары. Мұна біз дағын алысқы ошо Лейлек Сүлүктү айбагынан ушу чакыруу боюнча келип калдык. Мына Нарын университети, шаардык мына областтык, анан шаардык жетекчиликтин билим берүү бөлүмүнүн колдоосу менен Ханболот Мусаевич, сиздин жасаган ишиңизди биз түшүндөп келдик. Шаар жапжарык болуп, сонун болуп турат. Мен илгери келчү элем. Азыр бир топ өзгөрүү болуп тур. Эми урматтуулар жана төрага сүйлөп атып, шаардык кеңештин төрагасы бир сөздү айтты. Бул Нарын эң байыркы 1000 жылдык тарыхты атап кетти. Ошонун сөзүн бир эме кылып кетейин. Окладников деген академиктин иликтөөлөрү боюнча археолог. Кыргызстан боюнча эки эле жерде баягы питекантроп, синантроп, неандерталецтердин баягы чоп бердик эмгек куралдары табылган. Ошонун бири Нарындын 10 арчасы болсо, бири Лейлектин Козбагылан дарыясынан болуп табылат да. Ошого бул өтө байыркы бир бүтүн эл жер. Азыр мына биз алыста Лейлексиликтүдө жүрсөк дагы биз сыймыктанабыз. Жалпы элге тынчтык аманчылык каалайм, бар болуңуздар. Рахмат силерге. Ассаламу алейкум, нарындык туугандар, байрамыңыздар кут болсун, ден соолугуңуздар чың болсун. Мен биринчи келишим Нарын шаарына. Кыргызда жакшы макал бар, чакырганга келбеген мындан назар болду. Андан саңары ушу тойго чакырып дегенде сүйүнүп туугандарга карай деп ошого келдик. Ошого бир күлөр айткым келип калды. Кол берген куттук тоого конуңсу ушул жыл баарыбызда болсун болсун. Бактылуу бол Нарын шаарым ушу той менен. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жакшынакай мааракенин катышуучулары. Мен да биринчи салам менен баштасам. Өлкөнүгүп өзүбүзүн чын дилимден колдоймун. Мен да салым кошсом деп күндөн күн деп ойлоймун. Болгон билеккенчилер Сүлүктүмдүн атынан Теңир тоонун элине тегиз салам жолдоймун. Саламатсыздарбы, урматтуу Нарын шаарынын тургундары, Нарын шаарынын туугандар. Көп жакшылык нерселер айтылып келип атат. Кыскараак мында бошуп жаңылышып кетейин. Сиздерге Кара шаарынын мэриясынын атынан, өзүм атыман терең оюңуздарга жакшылык каалоолорго мен дагы кошуламын. Дайым элдин астында, шаарына, Кыргызстандын астында бийик шаарлардан болсун, жетишкен шаарлардан болсун, элиңиздерде ынтымак болсун, элиңиздерде тынччылык болсун, үй-бүлө бакыт болсун, жашоосунда дайым шалкыраган дарыядай жакшылыктар, дарыядай узун өмүрлөр болсун. Сиздерди дагы бир жолу куттуктап кетем. Азыркы куттуктоо үчүн сөз Жумгал районунун акими Набиев Адылбек Асанович, Нарын районунун акими Магимаров Нуридин Султанович жана Нарын облусунун райондорунан келген өкүлдөргө берилет. Урматтуу Нарын шаарынын тургундары, коноктор, облусубуздун борбору болгон, райондун борбору болгон, шаардын борбору болгон
Нарын шаарынын 155 жылдык майрамы менен баарыңыздарды Жумгал элинин атынан, өзүм атынан чын жүрөктөн куттайм. Нарын шаарынын элине тынччылык, аманчылык, ынтымак каалайм. Дайым өнүгүү жолунда боло берсин. Куттайм майрамыңыздар менен. Сиздерди бүгүнкү ошо Нарын шаарынын 155 жылдыгы менен жеке өзүмдүн атынан, Нарын район элинин атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүн ушул Ат баш район акими, Акталан район акими иш-чара менен өздөрүнүн иш-чарасы бар келе албай калды. Алардын атынан дагы сизге чын ден соолук, ушу шаарыбыздын өнүгүшү үчүн жакшы каалоолорду айтып коюуну уруксат этиңиз. Куттуктоочу сөз Нарын районунун, Нарын облусунун прокурору Алтынбек Артокуш баштаган жалпы облустук мекеме жетекчилери. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, урматтуу Нарын шаарынын тургундары. Нарын шаары өнүккөн шаарлардан болсун. Бардыгыңыздарга Нарын областык прокуратурасынын кызматкерлеринин атынан, өзүмдүн атынан ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Дайым жакшылыктарда болойлу. Чоң рахмат. Аким Алиев Жуман агабыздын куттуктоосу бар экен, атайын окуп кой деп сураныптыр, абабыз окуп коеюн. Урматтуу Хамдолот Мусаевич, Темир тоолдун борбору Нарын шаарынын 155 жылдык мааракеси менен шаардын калкынын жетекчилигин чын жүрөктөн куттуктайм. Калаанын баарыңарга аманчылык, барчылык, иштегеңерге ийгилик, Нарын шаары гүлдөй берсин. Урматтоо менен Аким Алиев Жуман. Мына ушул баягыдан бери айтып жаткан 155 жылдык тарыхы бар Нарын шаарыбыздын мындан ардагы өсүп өнүгүүсү үчүн ар бирибиз ак эмгек, ак кызматыбыз менен өзүбүздүн салымыбызды кошо берели. Ал эми ушуну менен биздин майрамдык салтанатыбыздын официалдуу бөлүгүн жабык деп жарыялайбыз.